Саламатсызбы? Мурунку видеодо максаттарыңызды смарт максаттарга айландырууну сунуштаган элем. Бул жагынан сизде кандай ийгиликтер болду, балким кыйын учурлар болсо, анда ушул видеонун аяк жагына комментарийде суроолоруңузду берсеңиз болот. Биз Аха Кейжи менен бирдикте балким видео аркылуу жооп беребиз же мындай деле комментарийлердин ылдый жагында сүйлөшсөк болот. Эми бүгүн дагы бир учурду айтып кетким келет. Негизи максатыбызга баратканда биз боло турган 3 аймак болот экен да. Бул биринчиси комфорттуу аймак, дискомфорттуу аймак, анан иллюзиордуу аймак. Эгер сиз максатыңызга жеткиңиз келсе, анда эстеп алыңыз, сөзсүз түрдө дискомфортко умтулуңуз. Анткени комфорттуу аймактын ичинде эч качан улуу иштер болбойт деп айтылган жакшы кеп бар. Улуу иштерди кылыңыз келсе, анда дискомфортко умтулуңуз. Эгер комфорттуу аймактын ичинде кала берсеңиз, анда максаттарыңыз кыял боюнча эле калып калышы мүмкүн. Эми комфорттуу аймак биз чыккыбыз келбеген жылуу жумшак жерибиз, башкача айтканда. Мага ушул эле болот, мен ушуга эле ыраазымын десеңиз, анда тилекке каршы бизде эч кандай өсүү болбойт, улуураак, чоңураак максаттарга жетүү болбойт. Ал эми дискомфорттуу аймакта болсо, бизде сөзсүз түрдө бир 3 сезим коштоп жүрөт. Негативдүү болуп сезилген эмоциялар коштойт. Булар кайсылар? Коркунуч, белгисиздик, анан шектенүү. Бул эмоцияларды сиз дискомфорт аймагына кирип бара жаткандыгыңызды билдире турган индикатор катары кабыл алсаңыз болот экен. Бул демек боло турган эмоциялар. Мындан чочулабаңыз, тескерисинче бул эмоциянын таасирин ошол максатыңызга жетүүдө болгон энергияңызга жумшасаңыз болот да. Анан кийинки аймак болсо, бул иллюзиордуу аймак. Бул эмне? Өзү аты айтып тургандай эле, бизге идеалдыбызга реалдуу эмес. Өзүбүз эле бир кыялыбызда элестетип алган максаттарды коюп алабыз дагы, анан жетпей калып, көңүл калуулар болот, энергиябызды, убактыбызды коротобуз дагы, анан чарчап калабыз. Ошондуктан дайыма өзүңүздүн максатыңызга бара жатканда текшериңиз. Мен дискомфорттуу аймактамынбы же комфорттуу же иллюзиордуу аймакка кирип кеткен жокмунбу? Андан кийин эми биз максатыбызга бара жатканда шыктанып туруш үчүн, башкача айтканда бир ындыныбыз өчүп калбаш үчүн, биздин койгон максаттарыбыз дайыма биз үчүн руханий маанилүү болушу керек экен, биринчиси. Экинчиси болсо, сөз түрдөн бизди интеллектуалдык жактан өсүүгө түрткү берсе, бул бизди шыктандырып турат экен. Мен мисалы максатыма баратканда интеллектуалдык жактан өсүп жатсам, анда менде каалоо дагы күчөйт да. Ал эми үчүнчүсү, сөзсүз түрдө эмоционалдык күч-кубат алып турушуң керек ал максаттан. Андан кийин болсо, сөзсүз бул физикалык жактан оор болот, оңой эмес. Демек, эгер сиздин максаттарыңыз ушул критерийлерге жооп бербесе, анда алдын ала эле жеңилгениңизди биле берсеңиз болот, же болбосо комфорттуу аймактын ичинде экениңизден кабар ала берсеңиз болот. Демек, ошентип жыйынтыгында дискомфортко умтулуңуз, эгер максатыма жетем десеңиз.